Кыргызстанда жүргөн мурун анда мен Ошко жөнөтөйм. Шакырып Бишкекке жөнөтөйм. Бул интернет айдыңында Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев жана Сузак районунун акими Эрмекбай Омошев 72 жаштагы пенсионерди жок кылабы деген аталышта жарыяланган аудио жазуудан үзүндү. Анда ататылган Нурниса Турдиеваны буга чейин шаар мэри Мураталы Тагаев иш бөлмөсүнөн кууп чыккан. Ал бул боюнча президентке кайрылып, андан жыйынтык чыккан эмес. Эми болсо эки жетекчи биригип, аны президентке жолуктурбоо аракетин көрүп жатканын айтат. Тиги жакында келет окшойт чамасы тиги президент Жалал Абадка. Ушу келгенге чейин жок кылыш керек муну. Жок кылат деген сөз эмне? Же колу бутун сындырып коюп коет, үйдөн чыгарбай, өзү да сентирип жашым. Же болбосо Ошко жөнөтүбөйлү дейт. Демек Ошко барсам дейт, авария болобу бирөө анан келип алат да дейт. Анан дагы бирөөсү айтат, Бишкекке жөнөтүбөйлү, Айтым Маматтын иши бар дейт. Жогоруда айтылган дооматтар боюнча Жалал Абад шаарынын мэринен пикир алууга жасаган аракеттерибизден майнап чыккан жок. Ал эми Сузак районунун акими Эрмекбай Омошев жаздырып алынган үндөр өзүнүкү эмес экенин айтуу менен мэр Мураталы Тагаев менен мамлекеттик иш боюнча гана пикир алышабыз деп ишендирди. Үнүм меникине окшошпой атат. Бирок качан болгонун билбейм. Ошондуктан ал комментарийлерге жооп бере албайм. Капа болбойсуздар. Мураталы Абдыкарыш менен дагы сүйлөшкөн. Мен Мураталы Абдыкарыш менен мамлекеттик кабинетте сүйлөшөбүз. Ал иш керек болсо мен барам, ал керек болсо мен келет, же болбосо телефон аркылуу байланышабыз. Бизде бүгүн телефон, бардык байланыштар жок. Негизи Уринса айым тууралуу, анан кийин журналисттер тууралуу сүйлөшкөнсүзбү? Ал тууралуу эсимде жок. Буга чейин дал ушул эки жетекчинин жергиликтүү журналисттердин беделине шек келтирген аудио сүйлөшүүсү да тараган. Анда Жалал Абад шаарынын мэри журналисттерди сөккөн да жайы бар. Бул боюнча да Мураталы Тагаев эч кандай комментарий бере элек. Ал эми Сузак районунун башчысы болсо журналисттер тууралуу тараган аудио жазуу монтаж экенин айтты. Особенно Жалал Абадтын журналисттери шаар үчүн күбөбүз деген болсо ушу шаарыбызды жакшы жагынан таанытайлы деген ойдумун да. Ал эмес угуккан деле жинге албайсың. Телефондон сүйлөшүп атканыбызды запись кылганбы, же болбосо сүйлөшпөй бизди бири күнү монтаждаганбы, аны да биле албай атабыз. Себеби биз бул темада мындай разговор болгон эмес деп атабыз. Деген менен эки жетекчинин аракетин Жалал Абад журналисттери кескин сынга алып, расмий түшүндүрмө берүүсүн талап кылган, кат жолдошкон. Бирок ага азырынча жооп келе элек. Бир жумадан ашыгыраак убакыт өттү. Алар тараптан расмий дагы, ОЗЕК дагы эч кандай жооп алган жокпуз. Күтүп атабыз азыр делечи. Алар болгону азырынча ошол аудио жазууну териштирип атабыз деген гана маалыматты берип атышат. Эгер жагдай өзгөрбөсө, ушул бойдон кала турган болсо, анда биз кийинки бир тийиштүү органдарга кайрылганга мажбур болобуз. Интернет айдыңында бул эки жетекчинин сүйлөшүүсү деген дагы бир нече аудио жүктөлүп, коомчулукта нааразычылык күч алууда. Жогорудагы дооматтар боюнча Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин да пикирин угуп, аны коомчулукка жеткирүүгө ар убакыт даяр экенибизди билдиребиз. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.